Кандуу согушта оор жарадар болгондор Кыргызстанга дарыланууга поезд менен жөнөтүлгөн. Токмок шаарындагы 2 убактылуу ооруканада фронттон жарадар болуп келген ар кайсы улуттагы жоокерлер дарыланган. Бизде Токмок шаарында 2 госпиталь ачылган экен. Бирөө 3-чү мектепте, бирөө азыр ТПК деп айтылат. Ошол жерге баягы согуштан жарадар болгондор келип, дарыланган экен да. Анын баягы дарылангандардын бир 25% дарыланып кайра согушка кетишкен экен. Калгандары баягы каза болуп калгандар да болгон экен да. Ушул жерге биринчи 6 жоокер коюлган экен, андан кийин бардыгы ушул 21 жоокер жатат дейт. Вечная слава героям! Токмок шаарынын Борбордук аянтында эстелик оту акциясы өттү. Жеңиш күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарага мэриянын, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана мектеп окуучулары катышты. Пусть все герои те, кто погибли, павшие, вечная слава. Биздин моряктар биримдиги бардык акыркы 2 жылдан бери ушундай майрамдар болобу, даталуу күндөрдүн баарына катышып жатабыз. Биздин моряктар 4 флоттон бардыгыбыз азыр 200дөн ашык биздин уюмда бар. Мен өзүм ушул Токмок шаарынан, военкоматынан 1978-жылы Аскер деңиз флотуна чакырылып, ошол жакка бардым эле. Өзүм 3 жыл ошо Комсомолец Киргизия кораблинде Балтика флотунда кызмат өтөдүм. Мэрия жана номер 3 орто мектептин жетекчилери мектеп окуучуларынын ардагер моряктар менен жолугушуусун уюштурушту. Жеңиш күнүнө арналган тарбиялык кызыктуу майрамдык иш-чара болуп өттү. Ушул моряктарды көрүп, мен дагы ушул баргым келип баштады. Мен дагы кызыгып кеттим. Ушул жеңиш күнү бул бизге көп нерсе билдирет. Биздин ата-бабалар ушинтип согушка катышып жүрүштү. Ошолорго чоң рахмат. Встречи с моряками я тоже захотел стать моряком. Моряктар менен жолугушуудан кийин мен дагы моряк болгум келди. Ата мекенди, туулган жерди коргоо мен үчүн чоң сыймык болот. Это большая гордость для меня будет. Бүткүл республикадагыдай эле Токмокто да советтик жоокерлердин эрдигин эскерип урматтап жатышат. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиш күнүнө арналган мындай иш-чараларга башка уюмдар менен катар ардагер моряктар дагы активдүү катышууда. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.